Өлкө аймагынан алынган кылмыш кырсык жаңылыктар менен таныштырып, телевизиот программасы студияда кызматта Тутан Мелисов, саламатсыздарбы. Милиция кызматкерлери тарабынан бейбаштык кылган деп шектелген бир нече адамдардан турган топту кармашты. 7 апрелде жаран коомдук тамактануучу жайларынын биринде денесине залал келтирип, узак убакыт бою мыйзамсыз кармашкан 6 жарандарга карата чара көрүү арызы менен кайрылган. Жогорудагы кылмышты жасоого шектелип, 6 адам кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилишкен. Түндүк темир жол бажысында жүк ташуучу унааны мыйзамсыз алып келүү фактысы аныкталды. Бажы кызматы билдиргендей, Түндүк темир жол бажысынын кызматкерлери Чалдабар унаа жолу көзөмөл өткөрүү пунктунда Казакстандан келген 2007 жылы чыгарылган Volvo үлгүсүндөгү жүк ташуучу унааны текшерип, ага жасалма мамлекеттик номер тагылганын аныкташкан. Унааны кыргыз жараны башкарып келе жаткан. Документтерди текшерүү учурунда унаа Бурабай протоколунун ченемдери менен Казакстанда катталганы аныкталган. 1 апрелден 7 апрелге чейинки аралыкта Бишкек шаарында жол эрежесинин бузулган 7139 факты катталды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматтарга караганда, мас абалында унаа айдоо 19, транспорт каражатын каттоо тартибин бузуу 70, тиешелүү документтери жок унаа башкаруу 5, жол белгилерине баш ийбөө 4462, терезесин караңгылатуу 27, коопсуздук курун тагынбай унаа башкаруу 940, башка жол эреже бузуулар боюнча 1616 факты катталган. 489 унаа айып короого токтотулду. Сокулук районунда жөө жүргүнчүнү сүзүп окуя болгон жерден качып кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 7 апрелге караган түнү Шопоков шаарынан Фрунзе көчөсү менен бара жаткан Honda Fit үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу 46 жаштагы адамды сүзүп окуя болгон жерден качып кеткен. Жөө жүргүнчү алган жаракатынан улам каза болгон. Өлкөдө синтетикалык маңзат колдонгондор көбөйүүдө. Кыргызстанда синтетикалык баңгизат таратуу фактылары көбөйүп, аларды колдонгондордун саны артууда. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызмат маалымдагандай, учурда алар баңгизат даярдагандарды, аны тараткандарды жок кылуу боюнча иш алып барууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети белгилегендей, синтетикалык баңгизат адам үчүн эң коркунучтуу капкан болуп саналат. Ага көбүнесе 25 жашка чейинки жаштар, өспүрүмдөр азгырылып кетүүдө. Мындан улам атайын кызмат ата-энелер балдарын көзөмөлгө алып, синтетикалык маңзаттын кооптулугу тууралуу эскертип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө чакырат. Сиз же сиздин жакындарыңыз баңгичиликке байланыштуу жардамга муктаж болсо, 118 номерине кайрылсаңыз болот. УКМК синтетикалык маңзатты даярдап жайылткандар мыйзам чегинде катаал жазаланаарын эскертет. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо мамлекеттик инспекциясынын кызматкерлери тарабынан унаа айдап качууга шектелген 2001 жылы туулган жаранды кармады. Аталган башкармалыктын маалыматына караганда, 7 апрель күнү саат таңкы 8:45-те жылуулук электр борборунун жанында токтоп турган Toyota Harrier үлгүсүндөгү унаа уурдалгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Перехват операциясынын алкагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик инспекциясы ыкчам иликтөө иштеринин алкагында мас абалында унаа айдап бара жаткан шектүүнү кармады. Кыргызстандын аймагында 40 суткада 8 өрт кырсыгы катталып, аларды өчүрүүгө 10 күчүрмөн эсеп тартылган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, алсак Чүй облусунда 3, Ысык Көл облусунда 2, Талас облусунда 2, Баткен облусунда 1 тилсиз жөө катталган. Куткаруу кызматтары тарабынан 1 чыгуу болду деп айтылат маалыматта. Казакстандын Темиртау шаарынан 15 мүнөттө алыстыкта жайгашкан Гагаринская айылында 2 кичинекей баланын өлтүрүлүшүнүн жаңы чоо жайы белгилүү болду. Бул тууралуу казак маалымат агенттиктери жазып чыкты. Маалыматтарга караганда, кичинекей кыздар ачка болгон. Апасы 2 кызын 2 жашар Мия менен 4 жашар Каринаны дагы бир жолу тамак сураганда муунтуп өлтүргөн. 21 жаштагы келин 3-чү кызына тийген эмес, ал болгону 6 айлык. Ал 4 апрель күнү түшкү тамак маалында балдарды муунтуп өлтүргөн. Анан кечке чейин чогуу жашаган кишини күтүп, өлүктөр менен отурган. Ал жумуштан келгенде балдардын төшөктө жаткан денесин көрсөтүп, эч себепсиз каза болгонун айткан. Киши полицияга кайрылган. Алар полицияны да алдап, кыздардын тамакка ууланганын айтышкан. Полиция алардын акыркы жолу эмне жегенин билүү үчүн ашканага барышканда, тамак түгүл нандын күкүмү дагы болгон эмес деп айтылат маалыматта.
Ысык Ата районунда жалган кылмыш менен полицияга кайрылган жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдиришти. Милициянын маалыматына ылайык 31 март күнү жаран такси айдоочусу Ысык Ата районунун ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Анда ал ошол эле күнү саат таңкы 6 чамасында Ысык Ата районунун Жер Казар айылына бара жаткан жолду ага 3 жүргүнчүсү кол салып, коопсуздук куру менен муунтуп сабап 19 000 сом акчасын уурдап кетишкенин билдирген. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө ага карата эч кандай кылмыш болбогондугу аныкталган. Ал автоунааны ижарага алуу үчүн каржылык карыздарына байланыштуу кол салуу тууралуу жалган аргументтерди ойлоп тапкан жана ал тастыкталган эмес. Эми ага карата юридикалык баа берилет. Чүй облусуна караштуу Сокулук районундагы пригородная айылына жакын талаадан жаңы төрөлгөн ымыркайдын сөөгү табылды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматынан билдиришти. Милицияга 31 мартта болжол менен саат 22:09 билдирүү түшүп, анда ымыркайдын сөөгү жаткандыгы тууралуу кабарланган. Аталган факт Сокулук райондук ички иштер башкармалыгына каттоого алынып, териштирүү башталган. Милиция учурунда ымыркайдын энесин издеп жатат. Ички иштер министрлиги ала качуу кылмыш экенин дагы бир жолу эскертти. Ага ылайык жашы жетелик өспүрүмдөрдү мажбурлоо менен никеге тургузуу бул адам укуктарынын бузулушу жана ага дуушар болгон жеке адамдар гана эле эмес, жалпы коомдун саламаттыгына терс таасирин тийгизет. Министрликтин маалыматына таянсак, адамды никеге турууга мажбурлоо, ошого тете мажбурлап түзүлгөн никени улантууга мажбурлоо кылмыш жаза кодексинин 174-беренесине ылайык 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу менен жазаланат. Кыз ала качуу же мажбурлоо менен никеге тургузуу Кыргызстандын маданиятына жана каада салттарына эч кандай тиешеси жок жана калктын аярлуу тобунун укугун бузат деп эскертти министрлик. Бишкекте уурулукка шектүү жарандар кармалды. Маалыматка ылайык 15 мартта милицияга жаран арыз менен кайрылган. Ал ошол күнгө караган түнү белгисиз адамдар Элебесов көчөсүндө жайгашкан азык-түлүк дүкөнүнүн дубалын талкалап кирип 350 000 сомдук азык-түлүктү жана төлөм терминалынан 24 000 сомду уурдап кетишкенин айткан. Бул факты боюнча кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 1998 жылы туулган жана 1999 жылы туулган жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда шектүүлөрдүн ушул сыяктуу башка кылмыштарды жасоого катыштыгы бар экендиги аныкталууда. Ош облусунун Кара Суу районунда эркек адам учтуу нерседен жаракат алды. Алдын ала маалымат боюнча пикир келишпестиктен улам кайненеси күйөө баласын учтуу нерсе менен сайып жиберген. 5 апрелде Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнө 38 жаштагы тургун денесинен жаракат алып ооруканага түшкөндүгү тууралуу маалымат келген. Маалымат каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Анда 38 жаштагы жаран кайын журтуна барып, пикир келишпестиктен улам денесинен жаракат алгандыгы аныкталган. УКМК тарабынан мурда кармалган трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү Азербайжан Республикасынын расмий органдарынын өтүнүчү менен Ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилди. УКМК тарабынан кылмыш жаза кодексинин 261-беренесинин 2-бөлүмүндө каралган кылмыштын негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаарынын Киев Совет көчөлөрүнүн кесилишинде трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү уюшкан кылмыштуу топтордун мыйзамсыз иштерине тиешеси бар экендиги аныкталган. Азербайжан Республикасынан 5 жарана кармалган. 2024 жылдын 20 мартында Акжол автожол көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу Кыргыз Республикасынын аймагына Азербайжан Республикасынын 5 жараны келип, алар өздөрүнүн кылмыштуу таасирин, анын ичинде криминалдык идеологиясын жайылтуу жана күчөтүү максатында Кыргызстандын аймагында туруктуу уюшкан кылмыштуу топтордун системасын түзүүнү, ошондой эле эң оор кылмыш буйрутма менен киши өлтүрүүнү пландашкан. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө аталган адамдардын чындыгында эле кылмыштуу топторго тиешеси бар экендиги аныкталып, алар Кыргыз Республикасынын жарандарына коркунуч келтиргендиктен, ошондой эле Азербайжан тараптын өтүнүчү боюнча укук коргоо органдары менен бирге мурда түзүлгөн келишимге ылайык 2024 жылдын 7 апрелинде Манас эл аралык аэропортунун аймагында Азербайжан Республикасынын Ички иштер министрлигинин расмий өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилди. Сиздер өлкө аймагындагы кылмыш кырсык жаңылыктарын телевизор программасында тааныша алдыңыз. Мен сиздер менен кийинки эфирге чейин коштошом. Аман туруңуздар.